Баарыңыздарга салам. Бүгүн мындай случай болду бизде. Биз Бишкекте мисалы шейин цехтер аябай көп экен, бирок шеялар жок. Жокко эсе почти. Потому что килтеген бир цехке кирсеңер, ичинде 6 швея, 10 швея, анын дагы аз 2 швея отурат. Анткени швеялар жокко эсе. Анан өзбектерге жалдырап баштадык биз. Өзбектер чакырып атабыз. Өзбектер келип эле аябай тандап туруп цехтерге кирип атышат, иштеп атышат алар. Анан ошону өзүбүздүн эле кээ бир жумуштап албай жүргөн адамдарыбыз бар. Мисалы, жумуш таппай мигрант болуп Россияга кетип аткандарыбыз да андан көп да. Андан көрө келиңиздер ошол мисалы иштейм деген, акча зарабатывать этем деген адамдар өзүбүздүн эле ошо Бишкекистен иштесе болот экен да. Анткени азыр жумуш көп Кыргызстанда. Бир жаныңыздардагы эле цехтерге кириңиздерчи. Мисалга эле алып коеюн ошол нерсени. Жаныңыздардагы эле жакын жайгашкан бир цехке кирип, мени швеяга алып алыңыздарчы, кичине үйрөтүп алыңыздарчы, бир көрсөтүп берип коюңуздарчы десеңиздер, силерди макул деп туруп эле отургузуп үйрөтүп коет да. Азыр мисалы комментарий жазып кетсеңиздерчи, эжелер швейный цехте иштеп жүргөн, иштеп аткан, канча зарплата аласыздар? Өзүңөрдүн дагы эмелериңиздер менен бөлүшүп